Аялдар эс алганды билиш керек. Бүгүн көпчүлүк аялдар эс алганды билбейт. Чарчаган аялдан не чыгат? Негатив, туура эмес сөздөр, уят сөздөр, башка не чыгат? Эс алганды билиш керек да. Мисалы, парктарга аларчага чыксаңыз эле, каждый суббота воскресенье чыккан учурда башкаларды көрөсүң. Орустар эми аларда негизи эле бар экен, мээсин эс алдырып, өзү эс алып, үй бүлөсүн алып чыгып, ошентип прогулка кылып басып ошентип келишет да. А бизде бир жылда бир эрте жазда бир чыкса чыгат, анда дагы тамак аш кылып жеп, ошол жерде дагы кайтып келе берет, дарыянын боюнда эле. Мындай басыш жок. Шаардын ичинде болсоңуз мен кеңеш беремин. Ар эс алуу күнү, ар жумада бир жолу сөзсүз түрдө бир жерге чыгыш керек адам. Шаар чарчатып коет, кыйнап коет, азаптап коет. Өзгөчө аял киши эс алганды билиш керек. Шоокумдан эмес, дароо тойго барып келейин дебеңиз, клубка барып келейин дебеңиз, кафе, ресторанга барып келейин дебеңиз. Аял кишиге тынчтык жагат негизи. Хузур деп коет. Ички тынчтык керек аял киши үчүн. Ошол нерсеге жетпейт. Энергичный болуп, сырттан күчтүү болуш үчүн аялдын ичи тынч болуш керек. Ичи тынч, шоокум шамшум жерде кантип аял киши тынчсанат? Албетте күйөөңүз менен болуш керек, күйөөңүздүн уруксаты менен болуш керек ар бир нерсе.